Актив дизайнның суроосу. Урматтуу билермандар. Берекелүү, касиеттүү Замзам суусу жөнүндө суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям Замзам суусу жөнүндө ушинтип айткан. Эгерде ким Замзам суусун шыпа тилеп ичсе, ал шыпа болот. Ким чаңкоону кандырам деп ичсе, ал чаңкоосун кандырат деген. Жана дагы үчүнчү, эгерде ким бул жагын улаңыздар. Кандай максатта ичсе, ошол максат орундалат деди. Же болбосо кандай максатта ичиш керек деди. Кетти. Биринчиси неде? Барлыкка экинчиси Суусун. Үчүнчүсү жуунбайбы? Жуунбайт, а? Меде ичсе деп атат. Ичет. Бул жерде маселе ниетте болуп атат. Ниетте. Өлүмдө ичсе өлөбү? Жок, андай эмес. Жок, андай эмес. Жок да бизде. Дагы варианттар ичкенде. Шыпа бар, акыркы шыпа бар. Эмне менен ичесиңер? Эмне ниет менен ичесиңер? Балким бул чындап эле ошол болбосо да мына өлүм сыяктуу тилеп мына акыркы баягыларда баягы күнөөлөрдүн кечирилишин тилеп ниет кылып ичсе. Ниет кылуу бар да. Маселе ниет кылууда болот. Ниет кылуу бар чындап эле. Ошондо ниет кылуу. Жок, сууну эмне менен эмне максатта ичесиңер? Биринчиси суусунду кандырыш үчүн, экинчиси шыпа тилеп, то есть бөйрөгүм ооруп атат, бөйрөгүм айып кетсин деп ичет. Үчүнчүсү тамак аш катары ичиш мүмкүнбү? Кандыруу ошол башка. Күнөөсүн кечирүүсүн тилөө эле окшойт. Курман менен Дагы үчүнчүсү дагы күч кубат алыш үчүнбү? Жемнеге. Күч кубат ошо деге чаңкоо да, ал чаңкоосунан. Кудайберди мырза. Кандай чечимге келдиңиздер? 1 минутта бонус алалы байке. Кетти. Жөн эле Мында Замзам сууну кыблага карап ичет да. Жөн эле ибадат эмеспи ата? дуа кылып ичет деген бар негизи. Ибадат. Дуа кылып ичет деген бар. Замзам суу ичет, дуа кылып ичет. Ыйык нерселерге жакын жүрүү бул ибадат. Сооп болобу, эмне болот? Ибадат байким. Ибадат? Өзүнчө ибадат катары намаз сыяктуу эле. Жок, мисалы Замзамдын эрежеси дуа кылып ичсе дуа кабыл болот. Ниет. Пайгамбарыбыз байким өзү дайым Замзам ичкендиги үчүн сүннөт болот дегенде бир мындай. Жок, ал эми жок. Кыбланы карап ичиш керек, отуруп ичиш керек. Же туруп ичиш керек. Жок, туруп кыбланы карап кабыл болот. Дуа кабыл болот. Ошо күнөөлөрүн кечирип сооп дуа эми үчөө. Өзү бул нерсенин негизи Замзам суунун пайда болгон нерсеси жанагы да суу издеп ары бери Ибрахим алейхисаламдын аялы ар бир чуркаганда чыгат да. Баласы үчүн чыгабы? Бир жерден чыгарып. Чаңкоо кандырып кетти да. Мисалы баягы орозого байланыштуу жери жокпу? Ооз ачуучу. Дуалар кабыл болот, дуалар кабыл болот. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу жоопту Нурсултан Кеңешбеков берет. Шыпа тилеп ичсе, шыпа болот деп атат. Суусундук катары ичсе, чаңкоосу канат деп атат. Мындай ниетте ичсе, ошо нерсе орундалат деп атат да. Ошо нерсе болот деп атат. То есть мисалы дуа кылып ичсе, дуасы сөзсүз дуа болушу бул андык. Анда биз эмеге токтоло берели. Ибадат кылып, то есть ибадат максатында күнөөлөрү кечирилсин деген максатты ниет кылып ичсе, күнөөлөрү кечирилеби? Менден сурап атасызбы? Жок. Жооп катары берет. Мен билсем айтат элем. Орозон ооздатып экөөсү сооп берилет деген. Ошону реалдуу билсе болот экен, реалдуу. Султан. Орозос кабыл болот. Анда мен жообумду алмаштырайын. Реалдуураак бир нерсе кылайын деп атам. То есть күнөө кечирилгени же кечирилбей калганы реалдуу эмес болуп калып атат. Анткени бул билинбейт да, ал тияка баргандан кийин билинет. Ошон үчүн эгер орозо маалында ошол ооз ачуу ниетинде ичсе, оозу ачылат. Же болбосо орозосу кабыл болот. Демек бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Ооз ачар маалында ичсе, орозосу кабыл болот. Бектур мырза. Мен жоопту кабыл алдым, бирок сиз күлдүңүз да. Эмне күлүп атасыз?
Эми биз көбүнчө сиз айтканда реалдуу нерсе болот дегениңизден биз мындай көзгө көрүнө тургандай бир өзгөрүүнү пландап мындай айткыбыз келген да. Ордо сиздер кандай дейсиздер? Бул хадис бул нерсе осуят да, пайгамбарыбыздын осуяты. Халича эжеге сизде кандай ой бар? Эми ибадат кылып, ниет кылып ичсе, ошол ниет аткарылат, каалаган тилеги деген мааниде айтабыз да. Мисалы үчүн ошол замзам суусун өзү барып бирөө алып келип эмес, өзү барып ошол Меккеден ичүүнү ниет кылса, балким ошол ой аткарылат деген. Сором. Менин оюмда бул эгерде курсак аш мезгилинде курсагын тойдуруу максатында ичсе, курсак тоет деген эле нерсени айткым келип атат. Замзамды негизи отуруп ичет го баардыгы. Жок, туруп ичет. Туруп ичет. Ооба, туруп ичет. Анда туруп ичиш керек деген сыяктуу бир нерсе айтчумун. Эми ден соолукка да пайдалуураак болуш. Туруп ичиши анык, аны көпчүлүк билет. Керекчи. Алып барчу менде мындай кыска эле ой болуп атат. Ким жашаруу максатында ичсе, балким жашарат деген эле вариант. Ушул сөзүңүз менен көптөгөн замзам суусун реклама кыласыз. Мен эми туура жоопту айтайын. Талкуунун ичинде бул жооп мындай айтылып өттү, туура жооп дедим да. Нурсултан мырза эстей албай калды аны. Үчүнчү себеби, эгерде курсагыңыз ач болсо, Нурсултан мырза, аны азык катары, тамак катары ичсеңиз, курсагым тойсун деп, ал курсагыңызды да тойгузат. Нурсултан мырза, тамак аш катары да кетет ал. Кимде ким Меккеге барып ичкен болсо, бул нерсени толук түрдө айта алат. Курсагыңыз тойгузуп коет. 2-3 пияла ичесиз, курсагыңыз тоюп калат, Нурсултан мырза. Анын ушундай касиети бар. Бул менимче же чыңыздан чыкты, же бешиналдан чыкты. Чыңыздан чыкты ошо. Тамак аш катары эмеспи деди эле, деп кетти. Жок, урматтуу билермандар. Тамак аш, тамак азык катарында дагы ичсе болот муну. Ушинтип 4-чү тур 6-2 эсебинде телекөрүүчүлөр тарапта жыйынтыкталды. Актив дизайндын команда бар ойлонуп, бир ойлонуп